Keyinki suram mına өкмөттүн жетекчилерине Кумтор бизге 1 миллиард сом акча жардам берди. Бул кандай акча? Бул биздин бир кайсыл бир чиновникке бердиби же мамлекетке бердиби? 21 миллион долларды благотворительность деп берди. Биздин жаштар жана эмгек министрлиги. Кимге берди ошону? Мамлекетке бердиби? Мамлекетке берди деп эсептеп, азыр биз өкмөттүн заседаниясында карап, муну доходко, расходко коюп туруп парламентке алып келдик. Эгерде мамлекетке берилсе, мыйзам чегинде бул акча бюджетке киргизилип, анан мамлекеттик банктар аркылуу жанагындай бөлүнүп. Эми биз муну грант катары эсептеп атабыз. Грант катары келген акчалар Бүткүл дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкынан же бөлөк эл аралык институттардан келген акчаларды биз грант катары эсептейбиз. Жана коммерциялык банктар аркылуу өзүнүн карма катнаштарын акчаларды иштете берсе мүмкүнчүлүгү бар. Бирок сиз абдан туура айтып атасыз. Башында эле муну кирешеге коюп, анан чыгашага коюш керек эле. Биздин аппараттын юристтери дагы, бөлөк юристтер дагы туура эмес маалымат берген окшойт. Кийинчерээк премьер-министр тапшырма берип, финансы министриники туура деп, азыр мына бюджетке киргизип атабыз. 10 секундуңуз бар. Сиздер мына РСК банк, Айыл банк аркылуу ушу акчаны жумшасаңыздар боломок, бирок сиздер бөйлөктөн шыйрак чыгарып, Алатой Инвест деген бир жаңы бир эмени уюштура калдыңыздар да, бул кандай, муну эмне деп түшүнсө болот? Алатой Инвест деген каяктан чыкты бул? Мурун ушу эмгек министрлигинин астында, мурун эмгек жана миграция министрлигинин астында атайын микрокредиттик компания бар экен. Бул жумушу жок жүргөн, очередке турган кишилерге кредит берип келген. Жалпы жонунан бир 70 миллион сомго чейин тараткан экен. Ошонун негизинде ар бир айыл өкмөткө жумушу жок кишилерге 2 миллион сомдон таратканга булардын ыкмалары жакшы экен деп өкмөт ошондой чечим кабыл алды да. Ошо микрокредиттик компанияны эле чоңойтуп, кеңейтип, жаңы менеджмент коюп, ошо аркылуу таратсак жакшы болот эле го деген ойду өкмөттө көпчүлүгү колдоп берген да.